Саламатсыздарбы, урматтуу достор, катталуучулар. Мен өзүм сторизимде айтып кеткендей эле, Палестинадагы болуп аткан окуя, Израиль-Палестин чатагы жөнүндө айтып кетем деп айттым эле. Себеби жөнөкөй эле өтө таң калыштуу. Бирок эми менде ушу социалдык тармакта, Инстаграмда болгон себебимдин бири, Фейсбукта болгон себеби, элдин ар кандай катмарлары мага катталган да, анан ошол экелерди карап, ар кандай Кыргызстанда кайсы маселе өтө орчундуу, кыргызстандыктардын ошо ойлондуруп жатат азыркы учурда. Кыргызстандыктарды кандайдыр бир ошо түйшөлтүп, ушул маселе жөнүндө бизди баягы мындай бизге маанилүү болот деп дагы карап, ушу анализ сыяктуу кылып турасың да, маалымат алып турасың. Анан таң калтырган нерсеси, ушу мисалы азыр кылмыш менен күрөшүү буга чейин Кыргызстанда болбогондой бир аракеттер жасалып атат. Мисалы азыр саммит болуп атат, мына Путин келди, тиги келди, бул келди. Бирок мени таң калтырган нерсе, Израиль менен Палестин жөнүндө байма-бай улам-улам сурап келишет. Улам-улам бул жөнүндө эмне деп ойлойсуң, кандай деп ойлойсуң деп. Акыркы азыр болсо Израиль биз согуш абалындабыз деп азыр Газа секторуна киребиз мынакей деп атпайбы? Ошол учурда эми мага келген ошол жөнүндө суроолор жайнайт эми. Жайнайт. Мындай менин өзгөчө менин катталуучуларым аларды түйшөлткөн эң көйгөйлүү маселеси ошол Палестинде мусулмандар өлүп атат, еврейлер өлтүрүп атпайбы, эмнеге унчукпайсың, оюңду айтпайсыңбы дегене таң калыштуу нерсе да. Баягы эми ошол Израиль, Палестина кайсыл жакта, Кыргызстан кайсыл жакта, бирок кыргыз элинин менин катталуучуларым ошол экени аябай бир ошол жөнүндө ошол маселени орчундуу дегенине мен чынында эле аябай таң калып келем да. Мурда деле байма-бай улам-улам сурап койчу, себеп дегенде ал жерде дайыма атыштар болот, дайыма өлөөлөр болуп кетет, анан ошол боюнча эмнеге унчукпайсың деп. Бул Палестин менен Израилдин ортосундагы болуп аткан карым-катнашты жана кыргынды, чатакты бир сөз менен айтып бүтүү мүмкүн эмес таптакыр. Ошондуктан мен баягы айтпай келгем, буга теманы козгобой деле келгем да. Себеп дегенде бир сөз менен муну жөн эле айтып коюш, еврейлер туура эмес кылып атат, биздин мусулман туугандарды өлтүрүп атат деп коюш, бул оп-оңой эле да, жөн эле. Көбүнчө бизде ошентет. Анан мен карасам, азыр мындай буга кайдыгер карабан киши калбагандай да Кыргызстанда. Бул маселени активисттер дагы, коомдо жүргөн ар кандай либералдуу ой жүгүрткөн активисттер дагы мусулман элин кырып атат, еврейлер жок болуш керек, еврейлер шүмшүк деген мааниде баягы өздөрүнүн позицияларын, өздөрүнүн оюн айтып атат. Балким аларга дагы көп жазып аткандар болуп аткандыр, ошондон айткандыр да. Ошондуктан эми мен ушул эки маселе боюнча бир 3-4 бөлүктө айтам го, 10 мүнөттөн кылып айтып берейин, туугандар. Өзүмдүн ой пикиримди анан жана карапайым тил менен жалпысынан ушул болуп аткан чатактын чоо жайын, жалпысынан болуп аткан эмнеден келгенин, ошонун чоо жайын айтып келейин. Андан кийин эмне үчүн мисалы бул мамилеге кичине кененирээк карашыбыз керек экенин, жана мен айтпадымбы, Израилде ошол Палестин арабтары улам-улам жоголуп бараткан абалда, бирок алар дагы эмес, Кыргыз өлкөсү дагы, Кыргыз мамлекети дагы, бул кыргыз тили дагы бара-бара жоголуп бараткан тилдердин катарына кирген. Анан бара-бара акырындап биз дагы өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жана андан кийин жалпы мамлекеттүүлүгүбүздү дагы жоготуп алуу коркунучу бар деп дагы айтып кетпедимби? Ошолор боюнча, баардыгы боюнча чекесинен анда ой жүгүртүп, өзүмдүн катталуучуларыма ошону түшүндүрүп айтып берип турайын. Эми Палестин арабтары, Палестин деген улут эмес, бул Палестин деген ошол аймактын жери, Палестина деген аймактын жери да, чоң аймактын, чоң региондун жери. Анан ошол жерде арабтар жашайт, жана башка көптөгөн улуттар жашайт. Биз азыр болсо билебиз, Израиль өкмөтү жана Газа сектору жана ошол эки правый берег реки Иордан деп коет, ошо Иордан суусунун жээги
деп гана билип, ошонун чекесинде атышуулар болот, ошонун чекесинде кырылыш болот, ошонун чекесинде Израиль аскерлери баягы мечиттерди талкалап салгандары, Израиль аскерлери ошол жерки Газа секторун атып салганы, бомбалап салганы эле көрүп атпайбызбы жаңылыктардачы? Баягы биз болсо бул көп жылдык кылымдан бери келаткан баягы чатактын азыркы жыйынтыктарын эле көрүп атабыз да. Бирок бул чатак улам улам болуп келген. Бүгүнкү күндө ушу согуш, азыркы болуп аткан согуш 4-чү чоң согуш. Израилдер менен ошо Палестин араптарынын ортосундагы 4-чү чоң согуш болуп эсептелинет да. Бирок бул 4-чү чоң согуш деген ушул бул кылым, азыркы кылым жана өткөн кылымдан саналып келген 90-чы жылдары, 9-чу жылдары саналып келген 20-чы кылымдан саналып келген эсеп болуп эсептелинет. Бирок андан мурункуга кирелик да. Андан мурунку илгери Иса пайгамбар, Моисей пайгамбарлар бар учурдан келелик. Еврейлер ошондон бери келишет да. Алар иудей деп коет. Алардын ишенген дини дагы булар христиандар эмес да. Булар христиандан дагы бөлүнүп иудейлер болот. Булардын негизги бир китептердин бири Тора болот. Анан ошентип сыйынып келишет да ошол жерге. Еврейлер бул дүйнө жүзүндө бар экенин да биз баарыбыз абдан жакшы билебиз. Анан булар айтышат да, биз деген ошол жерге Моисей пайгамбардын ошонун тукумдарынанбыз деп келишет да. Илгерки 2000 жылкы учурдан бери келишет. Ошондон бери ошолор айтышат, ушу земля обетованная деп коет да. Ошол жерге биздин Моисей, биздин эң пайгамбарыбыз ошол жака еврейлерди алып келген, бул биздин жерибиз деп келет да. Ал эми Ясир Арафат дегенди да уксаңыздар керек. Ясир Арафат деген болгон, ал киши бирок каза болгон. Ошол жерки Палестинаны бошотуу уюмун жетектеп келип, кийин ошо палестиндик араптардын да чоңу болуп жүрүп, анан кийин ошо каза болду, картайып каза болду, ооруп ал киши. Анан бирок ал болсо айтчы, ошол жерки еврейлер 2000 жылдан мурун ошо Моисей учурунда ушул жерге келгенбиз деп атат. Ал эми биз болсо, биздин тукум ошо андан ары дагы ошол жерде жашачы деген позицияны карманып келген да. Булар ошентип айтышат, биз еврейге чейин эле болчубуз деп. Бирок кандай гана болгон күнү дагы ошол чөлкөмдө, ошол аймакта еврейлер дагы, арабтар дагы улутундагы, башка улутундагы адамдар көп кылымдар бери аралашып жашап келишкен да. Негизи азыркы турган ошол эки Израиль өлкөсүнүн тегерегинде, бүт мусулман өлкөлөрдө, бүт баары же араб өлкөлөр, же болбосо мусулман тектүү өлкөлөр курчап турат. Бир эле ошол иудейлер, ошо иудаизмди кабыл алып, ошол эки иудейлер болгон, бул еврейлер болуп келет. Еврейлер ошол жерде жашап келет. Анан алар болсо эң көбү ошол эки палестиндер менен урушуп келет. Негизи бул жерлерди тарыхтан жакшылап карап көрсөңүздөр, ошол Палестиндин тегерегинде жашап жаткан арабтар негизи аябай шордуу эле элдер да, байкуш. Эми ошондон бери булар кырылышып, еврейлер ар кайсы жакта жашап, алардын албетте өлкөсү, мындай чектелген чек ара өлкөлөрү жок болуп келген. Бул жанагы көпчүлүк эл болуп эсептелингени менен, бирок анын мамлекеттери жок болуп келген. Ошол эки Палестин, ошол эки аймак, негизги азыркы аймак, бул дайыма колдон колго өтүп келип, арабтардын ар кандай өлкөлөрү, араб мусулман элдеринин ар кандай өлкөлөрү ошол жерди басып алып, колдон колго өтүп, бир чоң өлкө келип басып алат, андан кийин башкалар келип басып алат. Египет эли басып алат, өлкөсү, мамлекети, перстер келип басып алат, арабтар келип басып алат, ошентип эле талашып жүрө беришкен. Ошондуктан ошол жер мына уютку болуп калганда, ал жерде еврейлер менен эле арабтар эмес, башка дагы көп улуттар, башка дагы көп агымдар жашап келишкен да. Башка да көп агымдар жашап келишкен. Жашап келе беришет. Анан эң баягы мындай тагдыр чечүүчү учурлар кайсыл учурга келген? Билесиздер, бир учурда Британ империясы ошентип кылымдардан бери келип, анан Британ империясы чоң өлкө болуп, Великобритания, Улуу Британия болуп келген да. Мурда Англия болсо, анан тиги Шотландияны, Уэльсти, башкалардын баарын бириктирип, алар бир Великобритания болуп, андан ары колония кылып басып келе берген да, чекесинен Египетти басып, башка жерди басып, анан ушул
өлкөнү дагы ошол Иордания, ошол жердеги Ливан, ошол жактагы өлкөлөрдүн баарын, жерлердин баарын басып, азыркы Палестина аймагы дагы бүт Британ империясына келип, алардын көзөмөлүнө түшкөн да. Ошондо булар дагы Британ империясына кирген. Өзүңүздөр билесиздер, булар Афганистанга келип, бирок Афганистанды булар басып алып калганда, ошол жерге жакындап калганда, Орус империясы, Британ империясы күч болуп келатат деп, ошон үчүн Борбордук Азияны ошо Англия басып алат, Великобритания, Улуу Британия басып алат деп, алар биринчи келип ошо Борбордук Азияны, анда Орто Азия деп койчу, Орто Азияны басып алышканда. Палестин Израиль чатагы боюнча менин катталуучуларым өзгөчө көбү муну баягы эмеге эле келип такап коюшат да, дин маселесине. Биз мусулманбыз, алар еврейлер, иудейлер, ошо булар эме болуп атат, биздин туугандарды, мусулман туугандарды өлтүрүп атат деп эле ошого такап коюп атабыз да. Мен айтып атканым, мынакей экинчи бөлүк айтып атканым, бул жерде дин маселеси ошо көп толгон токой маселелердин бири эле, кичинекей эле бири эле болуп келет. Толгон токой маселелердин. Азыр мен сиздерге түшүндүрүп келатам. Мына биз биринчи бөлүктө мен айттым, ошол эки Британ империясы ошол жерлерди, ошол аймакты басып алган учурга келдик да. Алар басып алып кармап отурат, колония болуп. Анан убакыт өткөн сайын Улуу Британиянын өзүнүн проблемалары, өзүнүн маселелери чыгып, улам колонияларын бошото баштады. Аны сиздер жакшы билесиздер. Улам бошотуп, жана Индиядан да кетишип, башка жерлерден да кетишип бошото башташты да. Анан ошол эки Палестин жагындагы бошотоюн деп кылышканда, ошол жерде ошонун ичиндеги Улуу Британия өлкөсүндөгү ичиндеги адамдар ошондо ойлонуп, биз бул жактан кетебиз. Бирок кеткенден кийин ошол жерде багы араб тектүү мусулман динине ишенген адамдардан дагы башка, жана еврейлер деген бар. Еврейлер бизге жакыныраак болот, христиандарга жакыныраак дегени да. Анан бирок ошол жалгыз эле ошол жерде ошол эл бар. Анан илгери билесиздер да сиздер, ошо Иерусалимди алабыз деп эле мусулмандар менен ошо христиандар Европадан келип эле, жана крестовый поход дегендерди кылып ошону эле талаша берчү эмес беле. Иерусалим ыйык жер деп, аны мусулмандар да талашчы, аны еврейлер да талашчы, аны христиандар да талашчы, аны ошентип эле урушуп, ошол эки диндердин да кагылышы болуп эле келе берген жер да. Анан булар эмне кылышат? Булар айтат, ошол жерге улуттук еврейлер улуттук коломтосун түзөлү, биз кеткенде ошондой түзүп коелук дейт да. Еврейлердин өлкөсүн түзүү боюнча анда маселе таптакыр көтөрүлөк болчу. Булар еврей улуттук коломто түзөлү. Еврей улуттук коломто деген эми еврей улуттук жанагы ачак, национальный ачак евреев түзөлүү деген булардын идеясы башталат. Ошол жерге еврейлерге, еврейлердин жери дагы деп, себептен алар дагы ошол жерде биз жашап атабыз, бул биздин жер деп атат да. Арабтар дагы ошол жерде жашап, биздин жер, еврейлер бул жерде жашабайт деп келатат да. Анан ошол экилерди бакырын бириктире баштайлык, бул жерден да еврейлерди ал жака алып бара баштайлык деген саясатты жүргүзөт да. Анын аркасында албетте жөн гана улуттук коломто түспөстөн, бунун башка жери, башка чоң идеясы бар болуш керек деп да мен ойлойм да. Булар минтип ойлошту да. Ошол жерде араб өлкөлөрү, булар дайыма араб өлкөлөрү кайсы бир деңгээлде ошол эки Европа өлкөлөрү менен, христиандар менен мушташып, кырылышып, согуштар болуп келген да. Анан ошол жерде ошол араб өлкөлөрүнүн ортосунда ошо еврей кыйын эл, ошол экинин улуттуктарын бириктирелик деп башташса керек, ушунун негизги стратегиясы. Анан ошол экини жарыялашат. Анан айтат, еврейлер, силердин улуттук коломто болгон жериңер ошол жерде, ошол Иерусалим жанына баргыла ошол жерде деп, алар кетерин билип калышты да. Кетебиз деп, бирок ошондой улуттук коломто боюнча идеяны ошолор баштап кетет да. Анан еврейлер акырындап, чоң миграция эмес, ошол жерде, ошол аймакта жашап аткан еврейлер акырындап бириге башташат. Анан алардын стратегиясы боюнча мындай болот да. Еврейлер эми ал жерде баягы биздин мамлекетибиз деп айта албайт да, бирок биздин жерибиз деп эле көпчүлүк улуттардын арасындагыдай эле жашап атышат. Андан кийин эмне кылышат? Еврейлер ошол жерден ар кайсы улуттан, ошол эле арабтардан, ошол жерден жер сатып алып башташат. Жерлерди сатып алышат, анан жерлер жеке менчиктеп, анан ошол эки улуттун ичинде мындай деген идея кылышат. Ар бир еврей жерди
таптакыр башка улутка сатпашы керек, сатса дагы мусулмандарга, башкаларга сатпайт, еврейге гана, еврей тектүү адамдарга гана сатат деген идеяны булар колдонуп жүрүшөт да. Бул тиги 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында болуп келген окуя да. Анан 20-кылымдын башында эмне болот? Британ империясы кетет. Британ империясы кеткенде ошол аймакты кимдер басып алат? Ошол Палестина аймагынын жарымын Иордания басып алат, жарымын Сирия басып алат, кайсы бир бөлүгүн Ливан басып алат. Эми булар басып алганда булар мынтет да, өзүнүн протекторатын, өзүнүн үстөмдүүлүгүн орнотушат булар. Өзүнүн үстөмдүгүн ошол жерде Палестина аймагындагы бөлүп жарып алышып, өзүнүн үстөмдүгүн орнотушат. Ошол жерде дагы деле Палестин мамлекети деген идея жок. Израиль мамлекети деген дагы идея эч ким жок. Жанагынтип эле араб өлкөлөрү, Сирия бир бөлүгүн, Иордания бир бөлүгүн, Ливан бир бөлүгүн ушинтип басып алып, ээлеп жатышат, өзүнүн протекторлорун ошол жерге орноштуруп койду. Баары ошол Израилди ошол жердеги жана ыйык жерлерди, ал жерде мечиттер да бар, христиандык храмдар да бар, еврейлердин сыйынган жерлери дагы бар. Ошонун баарына бүт баарынын бара турган жолу ачык, бирок протекторат кылып бөлүп алышкан да. Анан көп жыл болсо Израилдагы Иерусалимдагы бир шаардын ичи, бирок ал ар кайсы тараптарга бөлүнүп, бул Сириялык араптардыкы бул бөлүгү, Ливандык араптардыкы бул бөлүгү, Иордандык араптардыкы бул бөлүгүнө еврейлер кире алат деп ушундай болуп бөлүнүп келген да. Андан кийин чоң агым кайсыл учурда болот? Чоң агым Орусиянын ичинде революция болгондо, жанагы большевиктер ошол Орусияга келип басып алганда, анан баягы актар, биз айтабыз да, актар же болсо жана ак падышанын ошо кызыкчылыгын коргогондор, ал жерде еврейлер көп болчу да, ошол экилердин биринчи чоң агымы болот. Ошолор эми биздин жерибиз бул жерден качалык, себептен еврейлерди ошондо эле куугунтук кылып, ошондо эле еврей өлкө силер жериңер жок, силер улутуңар жок, кеткиле, жоголгула. Бирок булар эми акылдуу келишет, аны баарыбыз билебиз да, жок деп кубалай башташкан. Ошондо эле буларга ар кайсы жактан куугунтуктарды кыла башташкан. Андан мурун эле куугунтук кыла башташкан. Анан ошол жерде чоң куугунтук болгон. Большевиктер чоң куугунтук кылып, ошол еврейлерди өзгөчө ошо тиги падышанын, ак падышанын алдындагы еврейлерди кубалап баштаганда, ошондон көп адамдар ошо 18-19 жылдары ошол жакка, Палестин жакка көчүп барышкан. Жанагы улуттук коломто дегенди түзүп койшкан да, улуттук ачак, ошол жерге барып, жанагынтип алар ошол биригишип, биз ушундай өзүнчө улутпуз деп, мамлекет деген да маселе жок, улутпуз деп ошол жерге түзүлө баштайт. Андан кийинки чоң миграция качан башталат? Гитлер чыгат, Европада Гитлер чыгып, өзүңүздөр билесиздер, еврейлерди бул деген бул жеткен ит улут, мунун түп тамыры менен кырыш керек, түп тамыры менен өлтүрүш керек деп чыгышат. Анан өлтүрүп кыра баштайт. Ошондо еврейдин көбү ошо Америкага катышат, Англияга катышат, согуш жок жерлергечи көбү Америкага катышат. Анан ошондо чоң миграция, андан кийинки экинчи чоң миграция ошол эки Палестина аймагына барат. Биздин жерибиз ошол жакта еврейлер бар, еврейлер улуттук коломтосу бар, жанагы национальный очаг евреев деп айтпадымбы? Ошондой бар деп ошол жерге дагы келе баштайт. Еврейлер дагы көбөйөт. Анан согуш бүтөт. Кыргын болуп, чынында эле Холокост болуп, көп еврейлерди булар дагы чынында эле мындай шору катылды, чынында эле. Канчасы өлдү, канчасын тетиги лагерлерде түрүлөй газ менен түрүлөй өрттөшүп кырбейди да. Ошондо көп еврейлер жарымы Америкага качышты, жарымы ошол Палестина аймагына, ошол жерде жашаган еврейлерге качып келип ошол жерге жашап калышты да. Андан кийин эмне болот? Тигил жер болсо дагы эле бөлүнүп турат. Иордания болсо Иордания, Египет, тиги Сириялар бөлүп алып өзүнүн протекторатын көздөп турушат да. Чек араларды кылган жок, бирок протекторатын кылып, бул биздин жерибиз деп коюп
кармап турушат да. Кармап турушат. Анан согуш бүттү. Ал маалда согуш бүткөндөн кийин эле еврейлер эми булар акылдуу эл экен, отуруп ошол жерде баягы улуттук колумто деп аткандар отуруп, биз мамлекетибизди алышыбыз керек, биз кырылып бүтмөй болдук, могул жер биздики, тигинтик, минтик, бизге өзүбүздү аныктоого жана бизди улут жана мамлекет катары тааныганга укук бергиле деп оондо иштей башташат. Оондо согуштан кийин эле баягы Бириккен Улуттар уюму түзүлдү да, ошондо булар абдан жакшы лоббист болуп иштеп башташат. Палестиналык арабтар анда мамлекет жөнүндө ою да жок болчу, себептен алар ар кайсы өлкөнүн протекторатында болуп турган да. Эгерде ага чейин ушу согушка чейин ошол Палестина өлкөсүндө жашаган арабтар биз өзүнчө мамлекет курабыз деп чыксачы, ага ошол тегеректеги эле Сирия, ошол Ливан, ошол эле Египет өлкөлөрү каршы болуп чыгышмак. Булардын өлкөсү жок деп. Себептен эгер карап көрсөңүздөр, ошол согушка чейин, Гитлер пайда болгонго чейин, жана Гитлер жеңилгенге чейин бир дагы араб өлкөсү Палестина мамлекет болууга, Палестина арабтары өзүнчө эл, өзүнчө улут, өзүнчө чек ара болгонго мындай укугу бар деп эч ким айткан эмес. Эч кимдин андай ою да келген эмес. Себептен көп адам мага суроо берет да, эмнеге палестиндиктер ошол жерде өзүнчө чек ара түзүп, өзүнчө мамлекет боло алышкан жок деп. Себептегенде жөнөкөй эле ошол жердеги отурган эле ошол эле араб өлкөлөрү эле андай укуктигилерге бергенге мүмкүнчүлүк бербей эле басып алып, чеке жагынан бөлүп алып отурушканда, бул биздин баарыбыздын жерибиз деп. Эч кимдин Палестина өзүнчө мамлекет түзүп, арабтар өзүнчө өзүн өзү аныктай алат деген оюна да келген эмес да. Ошондуктан эгерде ошоки еврейлер чыгарганга чейин алар чыгарышса, арабтар чыгарышса, ошол жерде палестиндик арабтар чыгарышса, булар сепаратисттер, булар болсо шүмшүктөр, булар улутчулдар, буларды жок кылыш керек деп алардын баарын жок кылып салышмак. Себептен арабтар ойлошкон жок да, ошол жерде араб башка чоң өлкөлөр ойлогон жок да, ал жерде бир мамлекет жаралып кетер. Андан эмесе 3-чү бөлүк. Эми жанагы Гитлер жеңилип, Бириккен Улуттар уюму түзүлгөн учурга келдик. Бириккен Улуттар уюму түзүлгөн учурга келдик. Анан ошондо эмне болот? Баягы еврейлердин акылдуу эл чогулуп, биз ушуки коломтонун негизинде мамлекет түзүп алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп идея чыгарышып, биз Моисейден келгенден бери ошондон берки жерибиз да бул деп идея чыгарышып, анан ООНго идеяны кыла баштайт. Бизге укук бергиле. На самоопределение деп коет, право на самоопределение народа деп коет. Бул ошол жердеги эл, биз өзүбүздү эл катары, улут катары жана мамлекет катары аныктаганга укук берип, силер тааныгыла дейт. Эмне үчүн бул маселе ООНдо көтөрүлөт? Себеп дегенде бул Бириккен Улуттар уюму да көп мамлекеттер биригишкен да ошондо. Анан ал жерде көтөргөнү, эгерде ООНдо көтөрбөй эле еврейлер ошол жерде Палестинанын ичинде отуруп алып эле булар ошондо идеяны көтөрүп баштаса, анда еврейлерди кырып салмак да. Ошон үчүн булар эмне үчүн Бириккен Улуттар уюмуна барган себеби, жана ыңгайлуу учур деп тапкан себеби бирден бир болчу. Бириккен Улуттар уюму түзүлдү, колдош керек. Анан еврейлер ошол экинчи дүйнөлүк согуштун биз ошонун жертвасыбыз, ошонун запкысында калдык, көп адам өлүп кетти, бизди ошон үчүн колдойт деп ыңгайлуу учур таап, анан Бириккен Улуттар уюмуга бууга барып булар иштей башташты. Анан элдер чынында эле жананча еврейлер кырылып, Гитлер бүт баарын сазайын берип, жаш балдарынан, аялдарына чейин бүт баарын кырып кийгенден буларга баягы элдин дагы, көпчүлүктүн дагы боору ооруй башташты да. Анан ошол жерден Бириккен Улуттар уюму чынында эле биз ушуки еврейлер азап жеди, тозок көрдү, буларды укугун жана өзүн өзү аныктоого жана мамлекет түзүүгө укугун аныктайлык деп көпчүлүк, басымдуу көпчүлүк Бириккен Улуттар уюму ошону таанып, колдоп 1948-жылы ошол жерге Израиль мамлекети деп түзгөнгө уруксат берип, аларды ошоки Бириккен Улуттар уюмунун бир мүчөсү катары кылып кабыл алып алды. Эми ошол жердеги эме боюнча, чек ара боюнча, баягы мен жанагы берки бөлүктөрдө айтып кетпедимби? Булар болсо улам жерлерди сатып алып, анда жер басып алат деген маселе жок болчу. Ошоки коломтонун тегерегинде кичинекей коломто, улуттук коломто, национальный очаг түшкөн да. Ошону улам чоңойтуп эле сатып алып, башка улуттун өкүлдөрүнөн сатып алып чоңойтуп келген да.
да албетте буга мисалы ошол жерде жашаган арабтар ошондо эле түшүнүп, булар болсо ушу коломто деп коюп, могу мындай уютка болуп атат бир жерде. Эгерде баягы ошол Палестина аймагында мурда еврейлер чачыранды ар кайсы жакта жүрсө, көбү бириге баштаганын көрүп, ошондо эле күрөшө башташкан, ошондо эле кырылышып тытыша башташкан, ошондо эле бири-бирин өлтүрүп башташкан, ошондо эле башталган. Баягы Британия империясынын протектораты, Британия империясынын үстөмдүгү барда эле булар тытышып, кырылышып, бири-бирин өлтүрүп баштаган да. Бирден бир себеби, биринчи Британия империясы ошентип баягы коломто түшкөнгө мүмкүнчүлүк берип коюп, баягы азыр кайда Британия империясына барып атам. Кийин баягы ошондо коломтону коюп, мунуку ызы чусу көп экен, мушташа баштайт экен деп тыйып да учурган учур бар. Тыйып койгон учур болгон да. Анан кайсыл баягы Бириккен Улуттар Уюму тигилерди мамлекет катары тааныгандан кийин чек ара деп кайсыны аныктаган? Жанагы улуттук коломто чек арасы кимдин ушуреки жеке менчиги болсо, ошол жерден эле аныктаган. Ошондо ошол кичинекей аймакта бир жагы Иордания менин протекторатым, менин жерим деп турган жерде, бир жагы Сирия, бир жагы Ливан, бир жагы Египет менин жерим деп турган жерде, Египет дагы чоң өлкө болуп турган жерде бул туруп эле ошол кичинекей жерден чек арадан өзү кичинекей жерден еврей өлкөсү дегенди таанып алат да. Ошондон баштап еврей мамлекети пайда болот Кыргызстанда 1948 жылы. Анан еврей мамлекети пайда болгондо Арабтар лигасы бүт бул өлкөлөр, жанагы нефти бар өлкөлөрдүн баары Арабтар лигасы түзүлгөн болчу. Булар болсо албетте каршы чыгышат. Бирок баягы көпчүлүк еврейлерди колдоп макул болуп койгондон кийин көпчүлүк менен эле БУнун алкагында муну кабыл алып алышат. А бирок еврей араб өлкөлөрүнүн баары булар каршы чыгышат. Каршы чыккан себеби эки себептен болду. Баягы чоң өлкөлөр Египет, Иордан, Сирия, жана ошореки аймак биздин жерибиз деген өлкөлөрдүн баары бири-бири менен тытышып, бири-бири менен кызганып, арабтар өзү мамлекет түзөбүз десе, аларга түздүрбөй, баягы талашып турган нерселер, бир орто жерден туруп эле еврейлер туруп эле баягы мамлекетибиз деп кетсе, албетте алар болсо аларга каршы чыгышат. Каршы чыкканда аларды бириктире турган негиз эмне болот? Себептегенде ич күйүп калды да. Баары ошол жерге мындай алабыз деп турган учур болчу. Баары ошол жерди биз өзүбүздүн карамагыбызга алып алабыз деп турган учур болчу да. Анан туруп эле Бириккен Улуттар Уюму жана еврейлердин өлкөсү деп тааный калса эле ич күйүп калды да. Анан эмнесинин негизинде биригебиз? Мисалы Египет жок, менин жерим, келгиле араб өлкөсү, могу тегеректегилер биригелик өлтүрөлү десе, беркилер айтат да, эмнеге сенин жериң? Сенин жериң эмес? Иордандар айтат, ал менин жерим. Тиги сирийцтер айтат, Сириянын мурдакы президенти, азыркы Башар Асадтын ошо атасы, ал мисалы ошол илгери эле ошо президент болуп турганда эле ошол жердеги Палестина арабтары, бул Палестина арабтары деген түшүнүк жок, бул Палестина аймагы, бирок ал Сириянын жери деп келгенде талашыпчы мисалычы. Анан ошон үчүн алар бирикпейт эле да. Бириккен себеби эмне болду? Ошол экин тегеректеги өлкөнүн баардыгы булар мусулман өлкөлөр болчу да. Анан мындай кылды. Бизде мусулман өлкөлөрдүн ортосунда иудей, еврейлер туруп мамлекет куруп салды деп, анан ошондо динди негизгиге чыгарып туруп, ошо диндин негизинде булар биригишти да. Анан биригип еврей өлкөсүн жоготушубуз керек деп баштады. Ошол учурда эң күчтүү болуп турган өлкөлөрдүн бири Египет эле, Насыр деген Египеттин ошо лидери эң күчтүүлөрдөн бири болуп турганда, анда мисалы Сауд Арабиясы, башкалар анчалык күчтүү эмес эле, себептегенде нефть анда жаңы эле нефттер табылып, жаңы эле акча алып келаткан учур болчу да. Анчалык мындай азыркыдай бай өлкөлөр эмес эле, бирок ошонун арасынан эң бай, эң кыймын деген өлкө мусулман өлкө деп Египет. Анан Египет согуш баштайт. Эң биринчи согушту ошореки 4-5 жыл өткөндө эле баштап келип еврейлер менен бир канча жерлерин басып келип, бирок ал багы согуш баштар замат ага кандай болот? Тиги америкалыктар еврейлерге жардам бере баштайт, курал жарактар келе баштайт, Британия жардам бере баштайт, себептен мен айтып кетпедим, алардын баягы ошолеки улуттук коломтону түзгөн ошолор болчу да. Анан ошолор жардам бере баштайт, абдан чоң согуштарды алып келе баштайт.
аскерлери кирген жок. Анда ошентип баштайт. Анан ошентип Насырды токтотушат. Анан токтотушат, бирок Израиль жана кичинекей мамлекети күчтөнүп калат. Согуш болгондо ошол жерде тегерек четтен баягы арабтар дагы аларга атака жасаганда, алардын дагы жерин кичине басып алып, кичине баягы кичинекей эле колонто болгон жер кичине мынтип чоңоюп калат. Жери чоңоюп калат, басып алды да. Анан кийин токтогондо берки Америка, Англия жардам бергенде, күчтүү курал жарактар, учактар келгенде, бомбалар келгенде, кайсы бирден келин басып алып, еврей өлкөсү кичине чоңоюп калат. Андан кийин жана 6-дневный 6 күндүк согушту отпойсузбу, дагы ошол Египет жөн турбай башка ошол араб өлкөлөрү менен биригип туруп кайра баштайт согушту. Бирок согушту баштаганда тилекке каршы утулуп калышат. Утулганда да аябай утулат. Еврей өлкөсү кичинекей эл болсо дагы, булар болсо тиги жерибиз наконец-то бизде өлкө пайда болду деп, антип эле ар бирөө аялы, балдарына чейин, картаңы, жашына карабай булар күрөшүп, тытышып, 6 күн деген ичинде утуп, утмак түгүрсү кайра басып, жанагы Египеттин карамагында болгон жерлерди дагы, Синайский полуостров деген чоң жерлер бар, ошол жердин баарын басып алат. Баягы Израиль өлкөсү мындай болуп чоңоюп калат. Андан да чоңоюп кетет. Бир 10 жыл ичинде эле баягы монтип чоңоюп кетет. Анан алба чоңоюп кеткенин көрүп, араб өлкөлөрү кайра биригишип айта баштайт, талаптарды кое баштайт, геополитика башталат. Америка менен сүйлөшөт, силер тигинтпегиле, минтпегиле деп, Англия менен сүйлөшөт, ал жака Советтер Союзу да кирет. Ар биринин өзүнүн кызыгы да. Ар бирин ошентип эле каша болуп жатышат. Бирок араб өлкөлөрүнүн максаты бул чоңоюп кетет да. Жок, мурунку чектериңе кир дейт. Еврейлер жок, ага кирбейбиз дейт. Басып алган жерин кой бербейт. Ошентип акырындап булар чоңоюп келет. Анан араб өлкөсү эмне болот? Араб өлкөсү мындай болот. Эч ким аларды тааный элек, эч ким аларды мамлекет катары тааныбай жүрүшөт. Анан араб өлкөсү мындай кылат. Объединение освобождения Палестины, ООП, Палестинаны куткаруу уюму дегенди түзөт. Анын жетекчиси жанагы бизге белгилүү, анда күчтүү Ясир Арафат деген жетекчи болуп келет. Революционер деп айтсак болот. Ошол арабтарды, Палестина арабтарын бириктирип, Палестинаны бошотуу, еврейлерден бошотуу деген ошол эки уюмду түзүп, ошонун жетекчиси болуп, анан араб өлкөлөрү аларды эми ал учурга чейин нефттен акча көп түшө баштаган болот. Анан ошол эки уюмга акчаны берип, силер болсо ошол эки подпольно ошол жакка кирип, ар кайсы жактан кирип, жанагы эмени ошол жерде Палестинадагы арабтарды колдоп күрөшкүлө деп алар спонсор боло баштайт. Ошондуктан Ясир Арафаттын акчасы аябай көп болгон, байбектери да болгон, алар даярдыкты ар кайсы араб өлкөлөрүнөн өтө баштайт. Булар болсо ушундай ООПны түздү деп тиги Америкадагы улам тиги эмелерди берет, Израилге курал жарактарды, танкаларды берет, Британия да жардам берет, Европа өлкөлөрү жардам берет, айрым учурда Франция да жардам берет. Эми ошонун баары жардам берип, тиги еврей өлкөсү жоголуп кетпесин, ошол жерде болсун деп. Бул жерде жанагы мен айтып кеткендей геополитика, геосаясий дагы эмелери бар. Көрдүңүзбү, кызыкчылыктары бар. Жалаң араб тектүү өлкөлөрдүн ортосунда еврей болуп атса, алар болсо мусулмандарга караганда ошо христиандарга, иудейлер жакын болуп, ошентип колдоп жаткан учуру да. 12 мүнөт болуп кетти. Анда кеттик кийинки 4-чү бөлүк. Саясий аренада Ясир Арафат пайда болду. Арабтар лигасы бул араб өлкөлөрүнүн, мусулман өлкөлөрүнүн жана лигасы, бириккен лигасы, 7-8 өлкө биригип, ошол эки коомду түзүп, уюмду түзүп, ошол жерде Ясир Арафат, ошо палестиналык Ясир Арафатты жетекчи кылып, ал күрөшө баштайт. Анан саясий аренага ал келди да, эми түшүндүрүш үчүн мындай нерсе болот. Жанагы улуттук коломто деген андан кийин мамлекет болуп калган Израиль өлкөсү, анын азыр картадан карасаңар, территориясы ошол учурда мындай тегерек эмес, мындай узун тил сыяктуу болуп калды да, узун тил сыяктуу болуп калды. Тил сыяктуу болуп, анан ошол жердеги Палестина аймагы экиге бөлүнүп калды да. Бирөөсү жанагы западный берег Иордан деп коет.
ошол жакта иордандардын карамагында болгон жагындагы палестиндиктер ошол жерде калып калды, Палестинанын арабтары. Экинчи бөлөгү жанагы Газа сектору дегенде ошол жерде суунун, деңиздин жанында кичинекей болуп калып калды. Ошондо экиге бөлүнүп калды. Израиль өлкөсү биринчи мында кичинекей эле тегерек болуп, анан чоңоюп жана согуштардан кийин басып алып сүйрүп алып Палестина аймагын экиге бөлүп таштады. Бирөөсү ошоки Газа сектору, бирөөсү жанагы Иордан дарыясынын западный берег деп коет, батыш жээги. Ошол батыш жээгинде болуп калды. Батыш жээгинде албетте аймак чоңураак, сектор Газа сектор жагы азыраак. Ошентип араб палестиндери эки жакка бөлүнүп кала берди. Баягы согуштардан кийин өзүнүн протекторлугун иордандар да жоготту, египеттиктер да жоготту, Сирия, ливандыктар да жоготту. Жалаң эле палестиналык арабтар деген калып калды да. Палестиналык арабтар. Анан эми палестиналык арабтар, ошоки Палестина аймагында жашаган арабтар акыркы 21-жылда санаганда 13 миллион адамды түзөткөн. Булар көп. Анын 4-5 миллионуна жакыны булар миграцияда эмигрант болуп ар кайсы жакта жүрүшөт. Калгандары ошол эки жерге бөлүнгөн. Ошол жана Иордан тараптагы палестиналык арабтар жана Газа секторундагы арабтар болуп бөлүнүп кала берди да. Анан баягы сүйлөшүүлөрдү кылып антип минтип атып, булар мындай алышкан. Бир учуру ошоки Ясир Арафаттагы согуштарды кылып, кыргын кылып атып, булар уже бири менен мушташа башташты. Палестиндик арабтар менен бир тараптан Иордания жагы тарабындагы арабтар, бир тарабынан тиги Газа сектор арабтар. Анан булар уруша башташат, жана антип куралдарды колдоно баштайт. Еврейлер болсо өзүнүн жана аныкталган чектерин булар коргой баштайт. Анан бул болсо ушинтип 10 жылдап согуш болуп келе берет. Улам жана Газа секторунда калган арабтарды бүт баарын булар болсо ошол жерде билесиздер, бир учуру анан дубал курулат. Дубал менен аны минтип жаба башташат. Андан кийин мындай ошол Газа сектору менен тиги берки Иордан тараптагы эмелер, палестиндиктер бири менен минтип катташып турчу. Ошол Израиль эмесинен, өлкөсүнөн бери келип, алардын аймагынан, алардын территориясынан бери келип катташып турчу да. Анан кийин болсо ал катташ дагы токтоп калды. Катташ токтоп калып, азыркы учурга чейин Газа сектору өзүнчө, берки Иордан тараптагы палестиндер өзүнчө болуп калган да. Бирок алардын баары эле бир бул ошону көргөндөн кийин тиги Иордан тараптагы еврейлер, арабтар, алар болсо өзүнүн ошоки палестиндик мамлекет курабыз деп, өзлөрү ошоки бийлик органдары, мамлекет структураларын өзүнчө түзүп ошентип баштайт. Анан бир эле ошол партияга, бир эле башкарууга ээ болчу. Ошо Газа сектору да ошо бизге палестиндиктерге Палестин мамлекети деп атап алышты, палестиндиктерге тиешелүү деп. Анан шайлоо болгондо бир жакта да болот, ар жакта да шайлоо болот, ушинтип жүрчү да бир башында. Анан абал улам курчуй баштады, эки тараптан тең кишилер өлө баштады. Албетте палестиндик арабтар көбүрөөк өлө баштады. Анан аягы келип Ясир Арафат да улам популярдуу боло баштады. Еврей өлкөсүнө, еврей мамлекетине Исхак Рабин деген президент келди. Ал президент болсо мындай улутчул эмес, радикал эмес президент болуп келгиле, биз ушинтип эле 10 жылда урушуп жүрө беребизби, тытышып жүрө беребизби, чек араларыбызды аныктайлык, Палестина өлкөсү дагы болсун, Израиль өлкөсү да болсун деп, булар Ясир Арафат менен экөө баягы эмеге сүйлөшө башташты. Тынчтык жолу менен бул маселени чечпесек болбойт, эки тараптан тең адам өлүп атат деп булар сүйлөшө баштады. Ортомчу Америка болду. Ошондо мен жаңылбасам, Билл Клинтондун президенттик учурундабы булар ошентип сүйлөшүп атып, Исхак Рабин, Израилдин президенти, Ясир Арафат, ошол палестиндиктердин лидери экөө биригишип баягы тынчтык жолу менен түзөбүз деп чек араларды аныктай баштады. Чек араларды аныктап, тынчтык жолу менен алыш керек деп, бул бүгүнкү күндө
тарыхта ушул кырылышта, ушул тытышта эң негизги бир тынчтык жолу менен чечиле турган бир жолдордун бири болуп келген болчу да. Бирок муну улантыштын алдында дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Ошол эле еврей Израилдин ичинде дагы ошол эле Израилдин ичинде ошол тынчтыкка каршы болгон еврейлер чыгат. Аларды сионисттер деп коет. Сионисттер бул ошол эле еврейлер, бирок радикал. Мындайча айтканда, кыргыздын тили менен айтканда улутчулдар да. Булар баягы бүт ошол Палестина аймагынын баары бул биздин жерибиз, бир дагы каршы жерди бербейбиз деген дерди ошолорду сионисттер деп коет. Улутчулдар улам көбөйө баштайт. Ар бир мамлекетте улутчулдар көбөйө баштайт. Азыр деле бизде мисалы Кыргызстанда улутчулдар көп да, радикалдуу улутчулдар. Кыргыз эле Кыргызстан бөлөк улут жашабасын, Кыргыздан бөлөк кигил болбосун, жалаң кыргыз болуш керек дегендер бар да. Так гана ошондой Израиль өлкөсүндө дагы сионисттер тобу түзүлөт. Сионисттер өзүнчө саясий партия, ошо улутчулдар партияларын түзүшөт. Булар ошол эки тынчтык жол, өзүнүн президенти сунуштап жаткан, Исхак Рабин сунуштап жаткан тынчтык жолуна каршы болушат. Радикалдуу түрдө каршы болуп, ошол менен күрөшө баштайт. Ошол эле учурда Ясир Арафат жанагы ошол уюмдун жетекчиси болуп, анан тынчтык жолуна макул болгондо, анын ичинде дагы ошондой эле жана сионисттердей эле, еврейдин ичиндеги сионисттердей эле, анын ичинде дагы Хамас тобу түзүлүп баштайт. Хамас деген бул ошо радикалдар, улутчул палестиндик арабтар өзүнчө түзүп, алар дагы ошо тынчтык жолуна каршы болуп, еврей өлкөсү бул жерден түп тамыр менен жоголуш керек, алардын бул жерге таптакыр укугу жок дейт. Сионисттер болсо биздин укугубуз бар, тиги Моисейден берки биздин укугубуз бул жерибиз деп келе турган болсо, Хамас болсо айтат, булар деген бул биз ага чейин эле бул жерде жашачубуз. 2000 жыл эмес, биз аркы 3000 жылдан бери биз жашачубуз. Ошондуктан булар да түп тамыр менен жок болуш керек деп Хамас деген уюмду түзүшөт дагы. Анан булар болсо каршы, ошо Ясир Арафаттын кадамдарына каршы, тынчтык жолуна каршы күрөшүп тытыша башташат. Хамас дагы партия түзүп, Хамас дагы шайлоого катыша баштайт, сионисттер дагы шайлоого катыша баштайт, эки тараптан тең. Акыр түбү ошол эки тынчтык аракети качан жок болот? Исхак Рабин ошо радикал улутчул тарабынан, ошол сионисттердин бир мүчөсү тарабынан өлтүрүлөт. Ошондо ошо Израиль президенти ошо тынчтык жолун кылам деп, тынчтык жол менен бул маселени чечем деп өзүнүн жанын берди. Ошондон тынчтык процесс буларда жоголду, эки өлкөдө тынчтык. Ясир Арафат кийин картайып өлдү, анда биз барыбыз көрүп отурдук. Бирок Ясир Арафаттан кийин, Исхак Рабинден кийин ошол бийликке, Израилде бийликке сионисттер келди, радикал еврейлер келди. Бүт бул жерде арабтар болбошу керек, бул биздин жерибиз дегендер келди. Ясир Арафат болсо тиги Палестинаны жетектеп турат, бирок ал тынчтык жол менен сүйлөшкөн, аны менен тең таймаш сүйлөшө турган адамдар жок. Аны ошол эле учурда жаңы муун да пайда боло баштады Палестинада. Алар болсо ошо Хамасты улам Хамас популярдуу боло баштады да, элдечи жок. Еврейлер кетиш керек, еврейлерди өлтүрүш керек, кырыш керек деп отурса, албетте бул багы популисттик жол, анан бул популярдуу боло баштады да, ошентип Хамас күчтөнө баштап, аяк түбү ошол жанагы сектор Газа деп коет, ошол Газа секторунда ошол жердеги бийликти толугу менен колуна алды. Бер жакты табында эмес, толук жерде эмес, ошентип Палестинада жанагы Иордан тараптагы палестин арабтар, ал жерде бийлик Фатх деген партияда тиешелүү. Алар мындай улутчул эмес, радикал эмес, жанагы тынчтык жолун издөө болгон партия ошол жетектеп турат, көбүрөөк аймакты. Ал эми Газа секторун болсо толугу менен ошол Хамас партия түзүп, шайлоодон утуп, өзүнчө шайлоо кылышып, ошол сектордон алар утуп, Хамас бийликке
келди. Бийликке келгенде ошол Фатхтын мүчөлөрүн жанагы биз тынчтык жолу менен чечебиз деген мындай радикалдуу эмес, умеренных взглядов деп коет да. Мындай токтоо көз караштагы саясатчылардын баарын же дагы убакыт беребиз, берки тиги западный берег Иордан ошол жактагы Палестинага силер чыгып кеткиле, кетип калгыла, же болбосо өлтүрөбүз деп чыгып кеткенде чыгып кетишти. Ал эми белгилүү ошо Фатх мүчөлөрүн булар Хамастар өлтүрүп, радикалдар да өлтүрүп, баягы элдин көзүнчө этаж тамдардан ыргытып, ошентип ал жерде Фатхты таптакыр жок кылды дагы. Бүгүнкү күндө ошол эки Газа сектору жана бул западный берег Иордан деп коет, ошол жактагы Палестина арабтары бул эки башкарууда турат. Бер жакта Фатх уюму, Фатх саясий тобу башкарып турат, тигил жакты толугу менен Хамас башкарып турат. Эми Хамас деген ким, каяктан акча табат боюнча аны 5-бөлүктөн айтып берейин. Салам достор. Анда акыркы 5-бөлүк ошо менен бүтүрөлүк. Азыр болсо биз бир жагынан Хамас Газа секторуна радикалдуу күч болуп келди. Экинчи тарабынан Израиль мамлекетинде көп жылдан бери Ицхак Рабин каза болгондон бери сионисттер, булар да радикалдуу оңчулдар келишти. Эки тараптын эч кандай мындай олуттуу бир тынчтык жолу менен ушул маселени чечүү мүмкүн эмес деген позицияны кармалышып келе жатышат. Сионисттер бийликте, Израиль бийлигинде отурган сионисттер эмне кылып жатышат? Алар мындай кылып атышат, жана угуп атсаңыздар керек, поселение дегендерди кылып атат. Поселение деген жанагы айылчаларды ошол эки такталбаган, бош жаткан, мурда басып алган, согуш ирети менен басып алган жанагы палестиналык арабтардын жерлерин, же болбосо арабтар качып кеткен, ар кандай зордук зомбулуктан кийин качып кеткен, качууга мажбур болгон, бош болуп калган жерлердин баарын эле сүрттүрүп, бул кадимкидей эле өкмөттүн чечими менен кабыл алышып эле ошол жерге жашай тургандарга барып, ал жерде коммуникацияларды киргизип, тамдарды коюп, айылдарды кылып келип атышат. Ошентип булар экспансия жүргүзүп жатышат. Жанагы кичинекей башындагы жер, еврейлердин жери, уламдан улам ошентип чоңоюп келе жатат. Бул сионисттердин позициясы бир эле. Ошентип бара-бара дегеле Палестинаны бүт барын жалпы алып коебуз деген максат. Бери эле жагында мен ойлойм, ушу Газа секторун бүт барын тыйып кылып алабыз деген ой менен иш кылып жатышат. Ошол эле учурда Газа секторунда жетекчилик кылып жаткан Хамас тобу, алар эмне кылып атышат? Алар дагы эч кандай тынчтык жолуна барбайбыз. Еврей мамлекетин биз тааныбайбыз. Еврей мамлекети Израиль жок болушу керек деп. Анан алар болсо уламдан улам жанагы Газа сектору мынтип дубал менен курчалган да, ошол дубалдын ар жагынан ракеталарды, окторду улам-улам аттырып жатышат. Аларга жооп кайтары, мисалы Газа секторунан бир ракета атылса, еврей өлкөсү Израиль бул жака 10, 20, 30, 40, 100 ракета аттырып келип жатышты. Мына азыр болсо түрк президенти дагы ошону айтып, кана адам укуктары тигиби деп жатпайбы? Алар болсо еврей өлкөсү мынтип айтып атат, биз болсо буга чейин Газа секторун жалпысынан аткылабай, биздин чалгынчылардын маалыматы боюнча кайсыл жерде ошо Хамаска тиешелүү болсо үй, кайсыл жерде ошол Хамас жашаса, Хамастын лидерлери, Хамастын отурган жерлери болсо биз ошону атып атабыз деп. Буга чейин эгерде алар алдын ала билдирмелерди жасап, Газа секторундагы адамдарга биз бомбалайбыз деп туруп, жарым саат мурун билдирмелер жасап туруп атып атса, могу акыркы согуштан баштап булар эч кандай билдирмеси жок эле азыр атып жаткан учур. Газа сектору дубал менен мындай курчалган. Ал дубалды тегерегинин баарында видео камералар турат. Жакын дубалга дагы басып келүү мүмкүнчүлүгү таптакыр жок. Палестинадан араб балдары кээде келип ошол дубалды таш менен чапкыласа дагы атып ийген учурлары болгон да, жакындатышпайт. Бирок могу акыркы учурда көрдүңүздөр да 5000ден ашык ракетаны
аттырышты. Ичинен дагы ошо дубалдан ашып дагы келип кишилерди өлтүрүп ишти, белки Хамастын өкүлдөрү. Кандай болгонун дагы эле эксперттер талдап жатышат. Булардын ою боюнча ошо азыр жаңы технологияларды Хамас алып, жанагы коргонуу системасын өчүртүп, же болбосо туннель кылып кирип келген. Ал эми 5000 ракета болсо, албетте бул Хамас башка жактан каржыланып жатат. Негизи Газа сектору толугу менен курчалган, дубал менен курчалбастан, бул жагы болсо деңиз, бул жагы дубал менен курчалган. Деңиздин сыртынан ошондойки Израилдин эле кемелери жүрөт, катерлери жүрөт. Ошо менен Газа сектору толуктуу түрдө курчалган. Анда булар ракеталарды каяктан алып жатышат? Бүгүнкү күндө ошондойкини ар кандай жашыруун жолдору менен каржыланып, ошол жака ар кандай туннель аркылуу, башка жолдор аркылуу, Египет аркылуу келип аткан учурлары, суу аркылуу келип жаткан учурлары Газа секторга. Спонсорлору эми болсо бул расмий Араб лигасы аларды спонсор боло албайт, себептен да Хамасты Европа, Америка өлкөлөрү булар санкцияга киргизип, аларды террористтик уюм деп таанып коюшкан да. Ошондо эгерде террористтик уюмду кайсы бир өлкө каржылай турган болсо, аларга дагы санкция, аларга да чара колдонобуз деп койгон. Ошондуктан Араб өлкөлөрү, Араб лигасы Хамасты ачыктан ачык каржылай алышпайт. Анан булар болсо албетте жашыруун каржылашат. Мен ойлойм, эң негизгиси, аны жашырганда жок, Иран айтып атат, эң негизги спонсору ошол Хамастын эң негизги спонсору Иран деп акча. Айтып кетчү нерсе, ошол Газа секторунда бүгүн 2 миллиондон ашык адам дагы жашаса, толуктуу түрдө ал жерде жумуш да жок, эчтеке жок. Ошол адамдын баардыгы 80% бул гуманитардык жардам. Ар кайсы жактан гуманитардык жардам келет. Ошол жардамдын эсебинен жашап жатышат. Албетте өтө татаал, өтө кыйын абалда жашап жатышат. Анан эмнеге кетип калбайт десеңиздер, алар болсо жана патриоттук сезим менен эле кетпейт. Биз кетип калсак, муну Израиль өлкөсү толугу менен алып, Газа секторунда калып, ошондо толук кандуу булар ошол жерде ээлеп калат деп кетпей, кеткендин ордуна биз өлүп калганыбыз жакшы деп, ошол жерде балдары дагы, картаң чалдары дагы, аялдары дагы кырылып жаткан учуру, бомбаланып жаткан учуру. Иран, мисалы, ошо Палестин арабтары, булар сунниттер, Иран болсо шииттер, шиялар, суннилер деп коет, билесиздер. Биз дагы сунниге киребиз. Шиялар менен суннилердин ортосунда араздашуу бар, билесиздер да. Бирок ошого карабастан Иран ошол жердеги арабтарды каржылап келет. Каржылап келгенин себеби, малар болсо биз баары бир мусулманбыз, ошон үчүн каржылап атабыз деп айтат. Бирок анын башка дагы себеби бар. Мен муну эмнеге айтып атам? Геополитика кандай экенин дагы айтып келейин. Анын башка себеби мындай: Израиль болсо бирден бир ошол Иран ядердик бомбаны иштеп чыгууга каршы болгон өлкө. Америка каршы, анан тикесинен, чач тикесинен туруп берген Израиль каршы. Бул Иран азыр ядердик бомбаны иштеп чыгып алса, анда бизди баарыбызды бул кырып жоготот деп, ошону кылдырбайбыз деп аткан нерсе. Ошондуктан Иранды биринчиден ошон үчүн душман, экинчиден жанагы алардын ядердик куралына каршы болуп аткан душман, үчүнчүдөн эми биз расмияны билдирип атат, биз мусулман туугандарды өлтүрүп атат, биз ошон үчүн ага жардам беребиз деп, жана технологияларды, жанагы эмелерди, бомба ракеталарды берип аткан учур. Эми мындай геополитиканы силер дагы түшүнүш үчүн мен ушу катталышта мен силерге айтып кетейин. Мына жакын арада эле Хамастын өкүлдөрү Москвага барып Путиндин кабыл алуусунда болуп келген. Путинден кабыл алган да, анычы керек болсо. Эми ал мисалы алар эмне болуп Москвага барып атышат? Баягы эле ошону сурашат да, бизди өлтүрүп атат, еврей өлкөсү өлтүрүп атат, бизди каржылагыла, бизди жардам бергиле дейт. Албетте ошол эки каржылоолор келип атат. Бул деген гео кызыкчылыктар деп коет. Азыр күндөн күнгө ошо жергиликтүү операцияны күтүп жатышат, жергиликтүү операцияны кылат болсо керек деп атышат. Чоң сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жергиликтүү операция болгондо ошол эки дубалдан Израиль армиясы кирип түшүп, анан ошол эки биз точно Хамасты өлтүрөбүз деп атат. Бирок эми албетте точно өлтүрүү 100% мүмкүн эмес. Ал жерде көп мындай жөнөкөй жарандар дагы каза болуп өлүп
кетишет. Негизи эле Израилдин азыркы күндө саясаты ошондой да. Канча арабтар ошол тегерек четте калса, ошол экилердин жашоосун өтө татаал кылып, өтө кыйын кылып, булар же өздөрү ыктыяры менен кетет, же жанагынтип айылчаларды салып атып, ошол жердеги аймакты, чөлкөмдү баарын басып алып, биз чоң Израиль мамлекети болобуз дегенди көздөп турушат. Ал деле белгилүү. Бирок ошо менен Израиль Газа секторун басып алса дагы, эртең кирип басып алса дагы, бул жерде согуш бүтпөйт, согуш токтобойт. Себеп дегенде араб өлкөлөрүндө нефть бар, аларда акча көп. Демек, жана ошол эки Хамаска окшогон уюмдарды алар жашыын түрдө каржылай берет. Алар болсо дайыма Израиль өлкөсүнө ошо бомбаларды, ракеталарды атканга, жардырганга, теракт кылганга кыла берет. Бул эми мындай чатак жакын арада токтобойт, жакынкы кылымда токтобойт. Израиль толуктуу түрдө ошол аймакты басып алган күндө дагы бул эч токтобойт тилекке каршы. Себеп дегенде ал жерде бүт мусулман өлкөлөр, ал жерде бүт баары ошо араб тектүү өлкөлөр, ошонун арасында Израиль туруп ошентип өзүнүн өлкөсүн чоңойтуп атат да. Ал ошол эки араб тектүү өлкөлөрдүн ортосундагы ошондой бир Европага, Америкага жакын болгон мамлекет керек деп, демек Америка дагы аларды дайыма колдоп келет. Алардын акчасы бар, күчү бар. Беркилер дагы каршылык көрсөтүп келе берет. Ошондуктан ошол эки Хамас, Хезболла, Талибанга окшогон уюмдар, биз деген уюмдар, террористтик деп таанылган уюмдар, булар күч менен күрөшөбүз деп ошондой идеяны коюп алып, дин идея болсо ошо мусулманчылык дин идеясы, идея деген ошол эки Палестина, араб биздин туугандарды өлтүрүп атат деген идея деген бул сионист, еврейлер бүт дүйнө жүзүн башкарабыз деп бизди дагы ошол эки камтып жок кылгантат деген идея ошол экин туу тутуп, булар албетте каршылыгын көрсөтө бермекчи да. Ошондуктан жакын арада бул маселе токтобойт, бул дагы күчөйт, аябай көп адамдар тилекке каршы каза болот. Анан эми азыр Кыргызстанда дагы акча чогултуп ошо Палестинага жардам беребиз, Палестина элине жардам беребиз, арабтарга, биздин мусулмандар туугандар деп атпайбы. Мен айтат элем, эми албетте ал жакшы идея, баягы элге жардам берген, эми бирок дүйнө жүзүндө канча мусулмандар кырылып өлүп атат, ошол Африкада деле мусулмандар да, алар да кырылып өлүп атат. Баарына кыргыз бакуш жардам берип бүтө албайбыз го дейм. Биз өзүбүзгө жардам берип алсак кандай, өзүбүздүн кыйынчылыктарыбызды жеңип алсак, өзүбүздүн элибизге жардам берсек биринчи кезекте, анан укмуш бир миллиардер укмуш бутуна турган өнүккөн өлкө болгондо, ошондо Палестина арабтарын, башка жактагы Африкадагы балдарды, дүйнө жүзүндө кедейген балдарга жардам берсек кичине оңураак болот го деген ойду айтайын деп атканым да. Кийинки ушу постторумда кыргыз тили эмнеге жоголуп аткан тилдердин катарына кирет, жана биздин өлкөнүн жоголуп кетиш коркунучтары кандай экенин сүйлөшөбүз. Жалпысынан эми Палестина Израиль чатагы жөнүндө мындай жалпысынан кара жалпак тил менен мындай жооп бердим го деп ойлойм. Сак саламат болуңуздар, көп окуңуздар, көп анализ жүгүткөнгө аракет кылыңыздар.